Салам достор, бүгін 17 ноябрь айрымдар үшін эс алгын болсо, биз үчүн өтө кубанычтуу күн болууда. 1 эмес 3 майрам студенттердин күнү, кыргыз кино күнү жана ошондой эле биздин этномедианын 4 жашы. Ар бириңиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан ушул күнгө отурлай биз бүгүн кино үйүндө турабыз. Алдыда бизди кызыктуу мүнөттөр күтүп турат деген ишеничтебиз. Андыктан репортаждын аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Жана ошондой эле дал ушул берүүнүн алдына кызыктуу комментарий калтырган көрүүчүгө бизден сонун белек болот. Андыктан бизден алыстабаңыз. Саламатсызбы, да бир жолу Бакыт мырза. Бүгүнкү кино күнү менен сизди куттуктайбыз. Алгач эле суроо, бүгүнкү күндөгү кыргыз киносунун учурдагы абалы тууралуу айтсаңыз, сиздин оюңузча. Мен ар бир интервьюда айтам, кыргыз киносу азыр аябай кичинекей кадамдар менен болсо дагы, миллиметрдик кадамдар менен болсо да, бирок алдыга чыгып кетип баратат да. Мындай чоң кадамдар болбосо дагы, бирок алдыга жылыш бар да. Эң негизгиси ордунда турбай элебиз. Кино тартылып атат, кино көп тартылып атат. Мүмкүн бардыгы сапат жагынан жакшы эместир, бирок канчалык көп кино чыкса, ошончалык сапатка келе баштайбыз да. Азыр Кудайга шүгүр эле болуп атат. Бизде буюрса кинолор өнүгүп атат. Профессиональный кино дагы, коммерческий жанровый кино дагы Кудай буюрса өнүгүп атат. Мындай темп менен кетсек, буюрса дүйнөнү эки жакта биригип золотое сечение деп айтып берем мен. Профессиональный кино менен жанровый кино биригет буюрса депчи, ошондо дүйнөнү багындырып, коммерциялык жактан да успешный болобуз Кудайым буюрса. Фестивалда Оскар, Каннский, Венецианскийлер чөнтөктө болот Кудайым буюрса. Главное, талыкпай эле эмгектене берели. Учурдан пайдаланып баардык Кыргызстандын киномандарын, киночуларын, кино сүйүүчүлөрүн, кино көрөрмандарын баардыгын чын дилимден, ак дилимден куттуктайм бүгүнкү майрам менен. Кино, кыргыз киносу түптөлгөндөн баштап ошол биздин аталарыбыз, бабаларыбыз ошол ретро заманда аябагандай чоң бийик деңгээлге жетишкен. Ошо кыргыз керемети деп, дүйнө жүзүндө ошентип кыргыз керемети деп аталып калган эле да. Анан ар кандай оош-кыш жашоонун эмеси менен кийинчерээк бир 20 жылдай такыр кино тартылбай токтоп калган эле да. Эми азыр Кудайга шүгүр, бардык жактан, бардык коммерция жагы дагы, авторский фильмдер дагы ат салышып, биринен бири калбай жакшы жолдо келатат. Мен ойлоп атам, азыр бир жаңы дем келди, жаңы жаш режиссерлор ошо бүгүн аябай чоң иш-чара болуп атат. Кыргыз кино күнүнө арналган ошо Карман Ашимовдин жөнүндө айтып атабыз, белгилүү киноведтин ошо арнап атабыз иш-чараны. Анан Карман Ашимович менен белгилүү кинорежиссерлор Мелис Убекеев, Төлөмөш Өкеев, Болот Шамшиев, белгилүү кинорежиссерлор иштешчи. Бүгүнкү күндө ошо иш-чарада белгилүү киноведтер да айтып атат, алардын жолу үзүлгөн жок. Буюрса биз жаш режиссерлор да азыр ошо ордун телеп атышат, жашы тасмаларды тартып атышат. Буюрса авторлук жагынан, жанры жагынан азыр акырындап силер көргөндөй эле азыр мен ойлоп атам, биз үчүн, кыргыз кино үчүн бул жаңы толкун болуп атат, жаңы орустар айткандай ренессанс болуп атат, ренессанс кыргыз кинонун ренессансы болуп атат. Авторлук тасмалар аябай жогорку деңгээлде фестивалдарга катышып атат. Биздин жанрлык тасмалар азыр зрительдерди көп, ошо кинотеатрларды толтура эле алып келип атат. Буюрса, ошо кыргыз кино үчүн мен ойлоп атам, жакшы ошо период болуп атат. Биз үчүн да аябай чоң майрам болуп атат. Силерди да ошо мен жеке атыман, кыргыз тасманын атынан сизди куттуктайм. Этномедианын да бүгүн
түзүшүнө 4 жашка чыгып атасыздар. Мен ойлоп атам, кыргыз кинонун түрткүсү дагы, ошо колдоочусу да этномедиа болуп атат. Цифровой трансформация кылдыңар. Мен ойлоп атам, биздин киночулар азыр башка заманда башкача уже подход кылып атат. Анан силер аркылуу дүйнө таанытып атат. Кыргыз киносун, кыргыз режиссерлорду, жаш кино режиссерлор, жаңы тасмаларды. Азыр мен жакында эле Сүйүн мырза менен сүйлөшүп атканда эле айтып аткан статистиканы көрсөттү. 50дөн ашык мамлекетте көрүп атат кыргыз кинону. Этномедиага силерге чоң рахмат. Ошо майрам кут болсун. Ишиңерге ийгилик. Буйрса ошо көрүшөбүз. Азыркы учурда деңгээли жакшырып, биз ошол кыргыз киносу жагынан кошуна мамлекеттерге сабак көрсөтө баштадык десек болот. Бул эмнелерди билсет? Муну факты менен жооп бериш керек да. Бул биздин кинотеатрларда кыргыз киносунун көрүүчүлөрүнүн өзүнүн көрүүчүлөр пайда болушу, ал эми кошуна мамлекеттерде ар бир өзүнүн көрүүчүлөрү жок. Өзбекстанда болобу, Казакстанда, башка мамлекеттерде. Экинчиден, бизден тартылып жаткан кинолордун сапатынын жакшырышы, анан эл аралык деңгээлде прокатка чыгышы. Мына азыр көптөгөн мамлекеттерде Кыргызстандан тартылган фильмдер прокатка чыгып баштады. Өздөрү чогулта албаган көрүүчүлөрдү биздин кино режиссерлор тарткан фильмдер чогултуп атат. Үчүнчүдөн, мамлекеттин каржы жагынан көбөйүшү. 23 жылы 10 эсеге көбөйтсөк, азыр 30-35 эсеге 23 жылы каржы маселеси көтөрөт. 1 миллиардка жакын каражат кырылат. 21 жылы эле 30 миллион сом болчу, азыр 1 миллиардка жакын каражат. Анан жаңы техникалык базаларды күчөтүп, анан иш-чаралардын сапаттуу өтүшү, мисалы үчүн, ошол эле фестивалдардын өтүшүнө аябай сапаттуу өтө баштады. Ошол эле Бишкек эл аралык фестивали дагы өтө сапаттуу, башка фестивалдарыбызга биздин ошол таланттуу режиссерлорубузга, болочок жаңы баштап аткан режиссерлор, улуу режиссерлорго дагы теңме-тең ушул жаңы чыгармалар менен катышып, жаңы фильмдердин пайда болушу эл аралык фестивалдарда чоң байгелерге ээ болуп атканын белгилесек болот. Кыйынчылыктар чынында көп аябай, бүт баарын жаңыртыш керек. Мына азыр биз мурда салынган Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө турабыз. Ал эми анын арт жагына дагы жаңы заманбап ушундай биздин киночуларга шарт түзө турган имарат куруу боюнча да иш алып барып жатабыз. 25 жылы чоң павильон курулат, Кыргызстанда павильон жок кино тартканга. Анын жаңы заманбап технологиясы болот. Ага дагы ушу 1 миллиардка жакын өзүнчө каражат коройт. Мындайча айтканда, жылдан жылга кино тарабына дагы көптөгөн каражаттар болуп, мыйзамдарын да карап жатабыз. Бизге келип тарта турган башка мамлекеттердин компанияларды да привлекать эте турган мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Анан главный эң башкысы замандан калбай, заманбап фильмдерди дагы тартып, жаштарыбызды, азыркы замандаштарыбызга руханий байлык боло турган тарыхта калган чыгармаларды жаратуу болуп саналат. Ал жагынан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри менен департаментке дайыма ошондой тапшырмаларды берип, Кудай буйрса бир жаңы баскычтарга өсөбүз деген ойдомун. Саламатсызбы, Кубандык мырза? Бүгүнкү майрамыңыз менен жана ошондой эле бүгүн алган сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз. Бүгүн кино күнү. Анан сизди дагы кино тармагында көп эле көрүп жүрөбүз. Анан кино тартуудагы эң бир кыйын жери кайсы деп ойлойсуз? Кыйынчылык? Кино тартууда кыйынчылык көп эле болот. Мындай сураган кезде таппай калам да. Жакында эле ошол бир фильм тартканбыз. Ошондон бир жүзүндү айтып берсем болобу. Съемкага чыктык да. Съемкага чыгып, аэропорттон 3 күн уруксат алдык. Аэропорттун взлетная полоса жана учкан полосага чыкмакпыз. Таңкысы түнкү саат 12-де даярданып, таңкы саат 4-те ошол жерден тартайын деп атканда, камералар даярдап тургандан кийин флешканы менден сурады да. Эми элестетиңиз, бардык нерсе даяр, катыбыз турат, даярбыз, флешка жок да. Анан ошол кездеги жетишпей калдык. Ал учуп кетти, анан кийинкисинде кайра суранып 4 саат деп 4 саат дегенде тартканбыз. Ошондой кыйынчылыктар негизи кинодо көп эле болот. Бардык нерсени даярдаганда даже флешканы унутуп калган күндөр болот. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө кайсы жанр жетишсиз бизге Кыргызстанга? Же кайсы жанрга басым коюу керек көбүрөөк? Негизи азыр кыргыздарда
киного баруу маданияты көтөрүлдү да. Демек азыр бардык жанрларды тарта берсе болот да. Илгери мисалы үчүн бир гана комедияларды тартчу, анткени дегенде абал оор болчу да. Элдин баары эле ар кандай проблемалардан, көйгөйлөрдөн качып, жок дегенде 1-2 саат маанайыбызды көтөрүп туралы десе, азыр болсо киного баруу маданияты көтөрүлүп, көрүүчүлөр именно кино көргөнү баратышат да. Мындай маанайды көтөрүш үчүн эмес, именно бул кинону көрсөмбү же бул кинону. Ошондуктан менин оюмча азыр бардык жанрларга жол ачык да. Бизге азыр негизи комедия аябай эле жетиштүү. Бизде фэнтези жакты абдан өнүктүрүшүбүз керек. Комедия эми ужас, вот ушундай хоррор сыяктуулар келатат. Ал жакты уже кармалды десе болот. Эң негизгиси азыр бизге жакшынакай фэнтези фильмдер, анан драмалар аз, өтө аз. Мелодрама эмес, драмалар. Азыр акыркы убактарда көбүнчө ошол ужаска дагы акырын басым жасап келип атабыз. Менин оюмча комедияны бир аз азайтып, анан мелодрамадан да тартып көрсөк, анан эксперимент кылып көп эле жанрларды кошконго аракет кылып атабыз. Анан ойлойм, ошол жакшы мелодрама да жетпей жатат окшойт деп. Сыймыктан алчу тасмаларыбыз көп. Биздин мурунку башталгыч муундарыбыз дагы ошол эле кыргыз кереметтин жараткан режиссерлорубуз бар. Андан кийинкилер дагы биздин режиссерлордун фильмдерин алып, эталон кылып, атайын сабактарда өчөт. Ошол эле Океевдин, Шамшиевдин, кийинки эле тиги Актан Арымкубаттын, Беш кемпири сыяктуу фильмдердин бардыгы, анан азыркы тартып аткандар дагы өзгөчө фильмдерди. Бир фильмди мына могул эле кыйын деп айтыш кыйын. Ичиндеги абдан жогорку терең тартылган фильмдерибиз абдан көп. Бул кыргыз элинин байлыгы десек болот. Кайсы кыргыз тасманы көрүш керек деп эсептейсиз? Кыргыз киносунанбы? Менин оюмча бардык жана кыргыз киносунун алтын доору деген убакта тартылган бардык кинолорду көрүп чыгыш керек да. Ошондо гана мындай кыргыздын тарыхын туура түшүнө алат да адамдар. Биз дүйнөгө, башка өлкөлөргө сыймыктана алчу кайсы тасманы атай аласыз? Азыркы тапта эгерде коммерциялык жактан ийгиликтүү дей турган болсок, анда мен Бейшенен таманда тасмасын айта алам. Себеп дегенде кыргыз киносундагы коммерциялык жанрында болуп көрбөгөндөй эмгекти жарата алды. Негизи мындай миллиондоп чогулткан бул Советтер Союзу учурунда кыргызга чудаларыбыз болгон. Себеп дегенде алардын азыркы эсептерибиз менен эсептегенде миллиардтанга чейинки доллар азыркы сом менен эсептегенде инфляция менен ушундай табышкан экен прокаттанчы. Ал болсо башка эми Кудайым бурса азыркы баягы независимость болгондон берки эң кассалуу фильм деп мен ошо Бейшенен таманда фильмин айта алам. Достор, ушуну менен биздин кино үйүнө болгон сапарыбыз карады. Бүгүнкү күндүн кызыктуу репортаж түзүп берүүгө аракет кылдык. Эске сала кетсек, бүгүн кыргыз киносуна салым кошкондор сыйланды. Ар бириңиздерди куттуктайбыз. Анан биз менен бирге болгонуңуз үчүн Этномедианын көрүүчүсү сизге чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуз.